Лира, микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн университет платформасынын катышуучулары. Сиздер менен кайрадан онлайн вебинарыбызда көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сиздердин азыркы апааттан, ушундай оор кырдаалда, жаман илдеттен узак, дени сак, тынч, эсен аман отурасыңыздар деген ойдобуз, үмүттөбүз. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Биз болсо өзүбүздүн онлайн вебинарлар сериясын уланта бермекпиз. Бүгүн бизде Орто Азиядагы кибер коопсуздук темасында мен жана Рита Исмаилова экөөбүз вебинар өтмөкчүбүз. Азыр мен экранымды бөлүшүп презентациямды баштасам. Менин экраным көрүнүп жатабы? Ооба, көрүндү. Азыр мен башына келсем. Бул биздин бүгүнкү вебинарыбыздын темасы ошол Орто Азияда, Кыргызстан менен Казакстанда кибер коопсуздук деген темага арналмакчы. Өзүңүздөр билгендей, бул азыркы жаңы маалымат технологияларынын өнүгүүсү менен жасалма акыл, искусственный интеллект аябай өнүгүп жатат. Бул жасалма акыл адамдардын жана топтордун куугунтукка алынуусун жана көзөмөлдөнүүсүн жана адамдардын жеке маалыматтарынан адамдар тууралуу кандай маалыматтардын алына тургандыгын толугу менен өзгөрттү десек жаңылышпайбыз. Жасалма акыл коомду оң тарапка жана өзгөртсө да болот. Бирок баардык башка илимий технологиялык өнүгүүлөр сыяктуу эле бул жаңы технологиялардын өкмөттөр, мамлекеттер жана корпорациялар, бизнестер тарабынан колдонулуусу адам укуктарына терс таасирин тийгизүү тобокелдиги дагы бар деп айтат артикль 19. Бул жасалма акылдын өнүгүүсү менен бизде көзөмөлдөө технологиялары абдан өнүгүп жатат. Үстөмдүк кылган санариптик интерфейстер, бул Сошана Зубов деген 2018-жылы китеп жазган. Ал жакта Сошана Зубов ушул жаңы терминологияны түшүнүктү киргизген, көзөмөлдөө капитализми деген түшүнүктү киргизген. Ушул көзөмөлдөө капитализми Зубов айткандай, муну камсыздоо чынжырынын бир бөлүмү катары кызмат кылат дейт да. Бул Зубовдун айтымында интернеттеги кыймылдаткыч бизнес модели бул көңүл буруу экономикасын, башкача айтканда англисче attention economics деп коет. Жүрүм турум келечегин, бул behavioral futures да, адамдардын жүрүм туруму кандай болот деген прогноздорду жасоо үчүн, ушундай маалымат катары сатуу үчүн маалыматты товарга айландыруу максатында эбегейсиз өлчөмдө жеке маалымат топтоо үчүн көңүл буруу экономикасы колдонулат деп айтат да. Ал бул ой жүгүртүүнү топтолгон жеке маалыматты адамдар тууралуу товарга айландырып, белгилүү брендтерди, идеологияны, саясатты же белгилүү бир динди тутунууга адамдарды үндөөгө керектүү маалыматты сатуу максатында колдонот деп айтат. Ошондой эле адамдардын жеке тажрыйбалары маалыматка айландырылат жана бизнестерге, корпорацияларга же өкмөттөргө сатылат деп айтат. Ошондой эле сенсорлордон, геолокация жаздырууларынан, видео көзөмөлдөөлөрдөн, үн жаздыруу каражаттарынан жана башка коммуникациялык интерфейстерден топтолгон маалыматтын өсүп жаткан көлөмү жана мета маалымат доорунда жашап жатабыз дейт. Бул маалыматтарды топтоо, бөлүшүү, сатуу, сактоо жана колдонуу бул Зубовдун баалоосунда адамдар жана корпорациялар ортосунда эбегейсиз асимметрияны жаратат дейт. Адамдардын өздөрү тууралуу билген маалыматтары аларды эске тутуусу жана түшүнүүсү, узак мөөнөттүү эс тутумга жана терең анализге негизделген жеке маалыматты топтогон, көзөмөлдөгөн жана саткан уюмдар ээ болгон
андан да терең жана ар тараптуу маалымат каршысында алсыз дейт. Себеби дегенде мамлекеттер, өкмөттөр жана корпорациялар ушундай эбегейсиз чоң маалымат топтомуна ээ болгондуктан жана аны анализдөө мүмкүнчүлүгү ээ болгондуктан адамдар бул корпорациялар, бизнестер жана өкмөттөр каршысында алсыз деп айтат. Ошондой эле бул маалымат колониализми деген жаңы түшүнүк киргизилди. 2019-жылы Англиядагы профессор Ник Колдри тарабынан. Ал айтат, бул тарыхый колониализмдин, индустриялык капитализмдин жаралуусуна керектүү шарттарды камсыз кылганы сыяктуу эле, маалымат колониализми да адам жашоосунун маалымат аркылуу башкарылуусу борбордо турган капитализмдин жаңы этабынын жаралуусуна керектүү шарттарды түзүп берет деп айтат. Ошондой эле маалымат колониализми санариптик платформалар капитал үчүн социалдык түзүмдүн жаңы түрүн жараткан технологиялык каражаттар болуп саналат дейт. Бул түрү тынымсыз көзөмөлдөнгөн, эленген, топтолгон жана баалуулугу маалымат катары эсептелген сатылган маалымат товар катары сатылган социалдык капиталдын түрү деп айтат. Ошондуктан бул жаңы түшүнүктөр абдан көп чыгып, теорияларда чыгып жатат. Маалымат капитализми, көзөмөлдөө капитализми деген Орто Азиядагы четте калган жок. Бул өнүгүүлөрдөн Орто Азияда Кытай тарабынан бет таануучу камералардын орнотулуусу. Сиздер да угуп калсаңыздар керек, пандемия башталганга чейин 2019-жылы март айында Кыргыз өкмөтү Кытайдын мамлекеттик компаниясы Кытай улуттук электроника импорт жана экспорт корпорациясы менен коомдук жана жолдун коопсуздугун жана коомдун коопсуздугун жакшыртуу максатында технологияларды орнотуу боюнча келишимге кол койду. 2019-жылы сентябрда аталган компания, кытайлык компания, Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен кызматташтыкта Бишкек шаарына бет таануучу же жүз таануучу камераларды акысыз Кытай тараптын эсебинен орното баштады. Бул кытайлык компания жабдыктар менен камсыз кылуу, орнотуу жана маалыматты башкаруу борборундагы конфигурацияга жоопкерчилик алган. Бул жерде бир суроо келип чыгат, эмнеге Кытай өкмөтү акысыз өз эсебинен Орто Азияга, Кыргызстанга жана Казакстанга ушундай технологияларды, жүз таануучу технология камераларды жайгаштырууга эмнеге кызыктар деген чоң суроо пайда болот. Жана бул топтолгон маалымат кайда кетип жатат, ким топтоп жатат, ким аны сактап жатат, ким менен бөлүшүп жатат деген чоң суроо жаралышы мүмкүн. Бул келишимдин айланасында Кытай менен Кыргызстан ортосундагы жана кыргыз жарандарынын бет сүрөттөрүнүн, жүз сүрөттөрүнүн жана башка жеке маалыматтарынын кандайча топтоло тургандыгы, кандайча сактала тургандыгы жана кандайча таратыла тургандыгы тууралуу абдан аз ачыктык болгон. Ошондой эле кытайлык компаниянын бул маалыматтарды колдонуусун чектеген мыйзамдык негиздердин болуп болбогону да белгисиз. Коомдук жайларда бет таануучу же жүз таануучу технологиялардын колдонулуусу өкмөттөргө адамдардын адаттарын, тажрыйбаларын жана кыймыл аракеттерин, кыймылдарын, жүрүм-турумдарын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет жана бул сөз эркиндигине жана чогулуу эркиндигине терс натыйжаларын жаратат. Ошондой эле бул технологиялар адамдарды этникалык же диний жактан дискриминациялоочу жол менен бөлүү үчүн да колдонулуусу ыктымал деп айтат Human Rights Watch уюму. Демек, бул мыйзамдык негизи дагы абдан чоң суроо жаратат экен. Кыргызстанда бет таануучу технологияларды орнотуу чечими коомдун талкуусуз же керектүү ачыктык болбой туруп бекитилди жана өкмөт бул технологиялардын жарандардын жеке маалыматынын купуялуулугуна тийгизе турган таасирин кантип азайта тургандыгы белгисиз.
Кыргыз мыйзамдары жарандардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун камсыз кылган кээ бир коргоолорго ээ. Баш мыйзам, Конституция, жарандардын жеке маалыматтарынын купуялуулугу укугун камсыз кылат. Ал эми биометриялык каттоо мыйзамы болсо жарандардын маалымат топтоого макулдуктарын алууну талап кылат жана жеке маалыматтар тууралуу мыйзам болсо жеке маалыматтарды макулдуксуз топтоого тыюу салат. Бирок бул мыйзамдар улуттук коопсуздук үчүн маанилүү. Ошентсе да атайын жүз таануучу, бет таануучу технологияларды тескөөчү мыйзам Кыргызстанда жок. GDPR, General Data Protection Regulation, Европада, Евросоюз өлкөлөрүндө кабыл алынган. Бул мыйзамдын Кыргызстанда жок экендиги баарыбызга маалым. Демек, бизге дагы ушундай GDPR сыяктуу мыйзам сөзсүз керек экен. Бул кытайлык компания менен Кыргызстан ортосунда түзүлгөн келишимдеги ачык эмес терминдер Кыргыз өкмөтүнүн күчөтүлгөн коопсуздукту жарандардын массалык көзөмөлдөө үчүн негиз катары колдонуусу тобокелдигин жаратат деп билдирет Human Rights Watch уюму. Бул Борбор Азияда ушул Кытай өкмөтү тарабынан эмнеге Кыргызстан менен Казакстанда ушундай жүз таануучу видеокамералардын орнотулуусу чоң суроо жаратат дебедикпи? Ошого Борбор Азиядагы кытайча көзөмөл деп атап койдум. Бет таануучу камералар жана видеокамералар Бишкектеги жаңы муниципалдык автобустарда жана маршруткалардын 80%-ында орнотулган деп билдирди Бишкек шаардык администрациясынын пресс-кызматы, басма сөз кызматы. Ошондой эле 2019-жылы Борбор шаарга алынып келинген кытайлык автобустарга Кыргызстанга келгенге чейин эле бет таануучу камералар орнотулган. Бишкектеги 147 троллейбустун 87-синде DVR камералары жана жүз таануучу камералар орнотулган. АКШнын соода министрлиги 2019-жылы 7-октябрда Кытайдын 28 компаниясын кара тизмеге киргизди. Алардын катарында Hikvision компаниясы да бар. Ал дүйнөдөгү видео байкоо системаларын өндүргөн эң ири корпорация. Ошондой эле тизмедеги SenseTime жана McVie Technology ишканалары да адамдын жүзүн таануу технологиясы менен иштеген компаниялар болуп саналат. Бул мекеменин маалыматында кара тизмеге кирген ишканалар уйгур, казак жана башка мусулман азчылыктарын массалык түрдө кармап, аларды технологиянын жардамы менен куугунтуктаган ишке катышы бар деп айтылат. Hikvision компаниясы Казакстанда өкүлчүлүгүн 2015-жылы ачкан жана Алматыдагы жол кыймыл коопсуздугун камсыздоочу Коопсуз шаар долбоорун ишке ашырат. Жана Коопсуз шаар долбоорунун негизинде Алматага видеокамераларды орнотот ушул кытайлык компания. Демек, бул Алматада, Казакстанда, Астана жана Алматада дагы ушундай жүз таануучу камераларды орното баштаган экен кытайлык ушундай жүз таануучу технологияларды чыгарган чоң компаниялар. Бирок ал компаниялар жакында эле өзүңөр көргөндөй Америкада кара тизмеге алынды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев мынтип айткан: Кытайга барып Hikvision компаниясына тур кылып көрүп, баарын өз көзү менен көрүп келген жана ал келишимге кол койгон. Ошондо ал мынтип айтат: алар баарын санариптештирип жетишкен, деген казак президенти Касым-Жомарт Токаев. Баардык негизги шаарларды жакшылап санариптештирген. Экранды бассаң эле адам тууралуу баардык маалыматтар чыгат. Окуу жайын качан аяктаган, бош убактысында кайда барат, канча насыя акчасы бар деген сыяктуу жана башка маалыматтарды алууга болот. Биз да ушул багыт менен барышыбыз керек. Азыр бүт дүйнө ушул жолдо деп айткан. Адистер маселенин баары адамдын өзү тууралуу маалымат сакталган серверлерде экенин айтышууда. IT адиси Рымбек Изагали Казакстандагы бул адамдан да акылдуу камералар экенин белгиледи.
Ал бул камералар адамды бардык тарабынан тааный алат. Маска кийип алсаңыз да, тескери карап алсаңыз да, баары бир тааный берет. Эне баласын 3-4 жыл көрбөсө деле тааный алат го. Бул технология андан да күчтүү, эч качан жаңылбайт дейт. Ушундай жакшы ниет менен, жакшы максат менен шаардын коопсуздугу, транспорттун жол жүрүмдөрүнүн коопсуздугу деген шылтоолор менен, деген ушундай себептер менен орнотулуп жатат. Бирок бул адамдардын жеке маалыматтарынын топтолуусу, сакталуусу жана таратылуусу деген абдан чоң маселени жаратып жатат. Себеби Кыргызстанда дагы, Казакстанда дагы бул бет жүз таануучу камераларды орнотуу үчүн эч кандай мыйзамдык база, мыйзамдык негиз жок. Бул адамдардын эң негизги укугу болгон купуялуулук, адамдардын жеке маалыматынын сыр катары сакталуусу укугун бузуп жатат деген жыйынтыкка келсек болот. Ошондуктан биз Кыргызстанда дагы ойлонуп, коомчулук ой жүгүртүп бул темада эмнеге бизге ушундай Кытай компаниясы келип көчөлөргө, чоң шаарларга, автобус, троллейбустарга, керек болсо маршруткаларга чейин ушундай бет жүз таануучу камераларды орнотуп жатат. Бул маалымат каяка кетип жатат, ким менен бөлүшүп жатат, Кытай өкмөтү бул маалыматты кантип колдонот, ошонун баары биздин маалыматтык коопсуздук гана эмес, улуттук коопсуздук болуп саналат. Эгер улуттук коопсуздукту ойлонсок, биз бул камералардын тез аранын ичинде мыйзамдык база түзүлүп, анын топтолгон маалыматты көзөмөлдөп, кимдер менен бөлүшүп жаткандыгын биз сөзсүз колго алышыбыз керек. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Анда эмесе азыр сөздү Рита Исмаиловага берсем. Рита экранын бөлүшөт. Мен дагы кыскача айтып кетсем, биз 2018 жылы студенттер арасында ушундай жеке маалыматтын топтолуусу, таратылуусу жана сакталуусу тууралуу канчалык маалыматы бар деп Кыргызстандын университеттеринде жүргүзгөндө, мен студентим жүргүзгөн дипломдук ишинин негизинде. Ошондо жыйынтыкка келгенде ал айткан, биздин студенттер, жаштар керек болсо өздөрүнүн паспортун деле копиясын бер десе берип коет экен бирөөлөргөчү. Телефон номерлерин, адрестерин, туулган жылын, күнүн, датасын баарын эле коркпостон Facebookка бүт жака жазып тарата беришет экен. Ошондуктан алардын эч кандай жеке маалыматты сактоо, купуяда сыр сактоо деген, башкалар менен бөлүшпөө деген түшүнүгү жок экен биздин жаштардын жана студенттердин. Ушундай жыйынтыкка келген. Анда эмесе азыр дагы ушул сыяктуу изилдөө жүргүзүлгөн кибер кылмыштуулук тууралуу Кыргызстандын жана Казакстандын студенттеринин түшүнүгү тууралуу, маалыматтуулугу тууралуу жүргүзгөн Рита Исмаилованын изилдөөсүнө көңүл бурсак. Рита, сөз сенде. Рахмат. Мен экранды бөлүүгө уруксат берилген эмес окшойт. Эми бөлүнгөнгө уруксат берилди. Презентациям көрүнүп баштады да, Саламатсыздарбы? Менин атым Рита Исмаилова. Мен бул темага кандайынча келип калдым башында түшүндүрүп кетейин. Билимим боюнча мен криптография бөлүмүн бүтүргөм. Криптография бул маалыматты коопсуз түрдө сактоо тууралуу илим экенин билет болушубуз керек. Криптографияда биз шифрлөө жана ошол шифровка алгоритмдеринин коопсуздугу тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзөбүз. Бул тема менин негизги изилдөө аланымдан, багытымдан бир аз алысыраак, бирок бул темага кандайынча келип калдык? Эң башында бизде 2015 жылдары мамлекеттик веб-сайттар көп мындай бузуу, взлом, атака, чабуулдар жүргүзүлгөнүн биздин
жаңылыктар порталдарынан окуп калдым дагы, кандайынча эмнеге ушундай оңой эле бузулуп атат, чабуулдар эмнеге оңой өтүп атат сайттарга деп сайттарды карап изилдеп баштаганбыз. Сайттардын түзүлүшүн бир канча коопсуздук техникалык критерийлер бар, ошолорду карап, ошолорго каршы туура түзүлгөнбү бул сайттар деп карап атып, ошол түзүүчүлөрдүн, жалгыз гана түзүүчүлөрдүн эмес, колдонуучулардын коопсуздук, кибер коопсуздук тууралуу билими өтө төмөн экенин көрдүк дагы. Ошо канчалык төмөн, эмнеден төмөн болуп калып атат, ушул билимин жогорулатыш үчүн кайсыл факторлорду карашыбыз керек деген изилдөө суроолорду коюп, анан карап чыктык элек. Башында студенттердин биз мындай эң эле билимдүү, жаңы, ошо билими жаңы дегендей студенттерден ошол коопсуздук билимдеринен баштадык эң башында эле. Маалымат коопсуздугу билим деңгээлин караш үчүн биз компьютер сабаттуулугун жана кибер кылмыштар тууралуу билимдерин карап чыгалы дедик. Эми кибер кылмыштар тууралуу биз жалпы маалыматты карай турган болсок, ар бир маалымат системасында программдык инженерия тараптан ошо маалымат коопсуздугуна болгон көз карашта эң негизги коопсуздук принципи катары биз жалпы системаны алып туруп, ошол системаны аябай коопсуз кылдык дейли, технологияларды колдондук, системаны аябай коопсуз түрдө дизайнын иштеп чыгып жасагандан кийин, бирок биздин коопсуздук системабызда алсыз болуп бир чынжыр катары каралат маалымат коопсуздугу. Мисалы, бул чынжырдын бир бөлүгү программдык жабдык, экинчи бөлүгү ошол программдык жабдыктар иштеп аткан принциптери, кайсыл закон, кайсыл нормативдүү акттарга таянып иштейт ошол принциптер. Андан кийин бөлүштүрүү, маалыматка жетүү мүмкүнчүлүктөрү, ошол сыяктуу чынжыр болуп бири-бирине байланып кетет бул нерселер дагы. Ушул чынжырлардын кайсыл жери алсыз болсо, ошол жерден ошо маалымат коопсуздугуна чабуул ошол тараптан жасалат деген принцип бар. Башкача айтканда, ушул системабыз бар болсо, бир тутум катары карай турган болсок, маалымат коопсуздугун ар бир чынжырын, ар бир бөлүгүн биз коопсуз кармашыбыз керек. Жана көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ушул колдонуучулар, эң алсыз чынжырдын бөлүгү катары колдонуучулар белгиленет. Анткени колдонуучуларыбыз эрежелерге баш ийбей коюшу мүмкүн, же болбосо элементардуу түрдө билими жетпей калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө маалымат коопсуздугун так сакташ үчүн сөзсүз түрдө колдонуучуларыбызды дагы ушул маалымат коопсуздук принциптерине, негиздерине үйрөтүшүбүз керек. Албетте биз билим берип атканда сөзсүз түрдө баштапкы абалын билишибиз керек жана ушул билимди эффективдүү түрдө кантип берсек болот, ошону аныкташыбыз керек. Дагы ушул изилдөөнү баштап келгенбиз. Эмне үчүн кибер кылмыш тууралуу билим керек? Анткени азыркы учурда ушу маалыматтык коммуникациялык технологиялар өнүгүп келип атат. Баардык тармактар, электр тармагы болобу, бул эң негизги ушу мамлекеттин стратегиялык объекттери катары саналат. Электр тармактары, суу берүүчү, калкка суу берүүчү сектор, транспорт сектору, булардын баардыгы тең ушундай жана жасалма акыл системалары, жасалма акыл болбосо дагы бир компьютердик программа аркылуу көзөмөлдөнөт көптөгөн учурда. Анткени адам өзү көзөмөлдөсө ката мүмкүнчүлүктөрү болушу мүмкүн, же болбосо баардыгын система татаалдашкан сайын буларды көзөмөлдөө дагы оор болуп калат. Ошондуктан ушул системаларды көзөмөлдөө үчүн кибер коопсуздук сөзсүз түрдө сакталыш керек деген эреже бар. Бул кибер коопсуздукту
сакташ үчүн айтканыбыздай эле ушул системаны иштеткен же системаны колдонгон колдонуучуларыбыздын киберкылмыштар жөнүндө маалымдуулугу жогору болуш керек. Биз изилдөөбүздө Кыргыз Республикасынын студенттерин алдык жана Казакстандан 2 университетинин студенттерине сурамжылоо жүргүздүк. Ошондо изилдөө түрүбүз биздики сандык изилдөө болду. Эми жалпысынан карай турган болсок, маалыматыбызды кайсыл жерден бизден кылмышкерлер урдап кетиши мүмкүн. Көбүнчө учурларда элдер айтып кеткендей, ошо mail почта сервистери болушу мүмкүн, социалдык тармактар болушу мүмкүн. Бирок көп учурларда адамдар ушул маалыматты сактоочу сервистерге көп көңүл бурбайт. Социалдык тармактарда баардык маалыматты чыгарып, жазып кете беришет. Бул жердеги маалымат балким мындай коопсуздук деңгээли жогору болбогон маалымат болушу мүмкүн. Бирок мисалы өздүк компьютерде сактаган маалыматка чабуул жасалышы мүмкүн. Өздүк компьютерде биз көптөгөн башка сыртка чыгаргыбыз келбеген маалыматтар болушу мүмкүн. Андан тышкары мамлекеттик базаларда өздүк маалыматыбыз болушу мүмкүн. Ошол маалыматка чабуул жасалып, ошол маалыматты урдаганга аракет кылышы мүмкүн хакерлер дейли. Бул маалымат жана мейлдеги же социалдык тармакта биз бөлүшүп аткан маалыматка караганда сиздерге мындай зыян алып башка бирөөнүн колуна өтүп кетсе зыян алып келиши мүмкүн болгон маалымат болушу мүмкүн. Жана бул мындай аябай катуу тие турган маалымат болушу мүмкүн. Бул банк эсептери тууралуу маалыматты кол салганга аракеттер болушу мүмкүн. Эми биздин изилдөөдө студенттердин маалымат коопсуздугу тууралуу билимин карайлы дедик. Көбүнчөсү студенттерибиз 17 жаштан 25 жашка чейинки студенттер болду. Кыргызстанда жана Казакстанда студенттердин демографиялык профилин бул жерден көрсөк болот. Бул жерде эң баса белгилөөчү нерсе бул изилдөөдө сөзсүз түрдө ушу компьютердик билимге тиешеси болгон студенттерди карадык. Мисалы бул жерде карай турган болсок, изилдөөнү англис тилинде жарыялаганыбыз үчүн ошол изилдөөдөн эле таблицаны алып көчүрүп койдум. Бул жерден көрсөтүп берейин. Студенттерибиз көбүнчөсү Казакстанда системалар жана маалымат коопсуздугу бөлүмү бар экен. Ушул бөлүмдөн студенттери катышты. Компьютердик инженерия, маалымат системалары, колдонмо математика жана информатика же болбосо ушул сыяктуу компьютерга тиешелүү бөлүмдөрдүн студенттери суралган. Бул сурамжылоодо анткени бул студенттердин эгерде киберкылмыш тууралуу билими төмөн болсо, анда башкалардыкы албетте мындан дагы төмөн болушу мүмкүн деген ой менен ушул багыттагы студенттерди сурамжылоого катыштырдык. Көбүнчө студенттери биздин Кыргызстанда мисалы 81% студенттердин компьютери бар экен. Казакстанда 92% студенттердин компьютерлары бар экен. Интернет болушу, интернетке канчалык көп кирип турса, студенттерибиз ошончолук билим деңгээли жогору болушу мүмкүн деген ой менен компьютериңиз интернетке байланганбы деген суроону да бердик. Биздин Кыргызстанда 68,4% студенттерибиздин компьютерлери интернетке байлануу экен. Казакстанда болсо 86,5% студенттердин компьютерлери интернетке байланган экен. Кийинки суроо катары ушу билим деңгээлдерин карап көрөлү дедик. Кыргызстанда компьютер сапаттуулугун карай турган болсок, көбүнчө студенттери Кыргызстанда жарымынан көбү орточо билимибиз бар компьютер тууралуу дептир. Андан көбү дагы 45,6% студенттерибиз аябай жакшы билебиз компьютерди дептир. Бар компьютер багыттагы студент, компьютерди үйрөтүү багыттагы студенттер болгон үчүн бул өтө деле мындай күтүлгөн эле жыйынтык болчу. Бирок Казакстанда болсо 64,9-65% студенттер орточо билебиз, жакшы билебиз дегендер азыраак экен. Өтө жаман билебиз дегендер дагы бар экен компьютерди. Эми
бул изилдөөдө бир канча суроолор суралган. 29 суроо суралган. Бул суроодо ар кандай ар түрдүү бир сценарийлер болгон. Ушундай бир учур болсо, бул кибер кылмыш катары каралабы? Бул учурда жаза алыш керекпи деген сыяктуу суроолор берилген. Баардыгы тең. Эгерде ойлонуп кибер кылмыш тууралуу маалыматы боло турган болсо, студенттердин баардыгына тең ооба деген жоопту бериш керек эле студенттерибиз. Бирок көргөнүбүздөй Кыргызстанда 48,1% студенттерибиз кибер кылмыш экенин аныктап биле алышты. Казакстанда 37,7% студенттерибиз кибер кылмыш экенин аныктап биле алышты. Дагы бир суроолордун бир группасы бир канча кибер кылмыштардын аталышы берилген. Кээ бирөөсү ошо кибер кылмышка өтө көп, кээ бирөөсү көбүрөөк болгон кибер кылмыштар, кээ бирөөсү азыраак болгон. Бирок студенттерибиз көргөнүбүздөй, мисалы Казакстанда кибер кылмыштарды эч качан болбойт деген студенттер дагы болуптур. Бул албетте туура эмес, бирок Кыргызстанда 64,6, Казакстанда 59,7% студенттер кээ бир учурларда бул кылмыштар болот деп айтышыптыр. Бул жерде бул түр кибер кылмыштар интернет абдан чоң бир нерсе десек болот. Бул кылмыштар ар дайым эле боло берет. Бизге көзүбүзгө көрүнбөшү мүмкүн. Бизге деле мейлибизге мисалы чабуул бир нерселер келиши мүмкүн. Биз жалгыз гана билбей калып же болбосо көңүл бурбай койгонубуз бул кылмыштын жок экенине билдирбейт. Сөзсүз түрдө бул жерде кээ бирде эмес, ар дайым деген бул группада жооп бериш керек эле. Бирок көргөнүбүздөй студенттерибиз мындай кибер кылмыштарга өтө көп маани беришпейт экен дагы. Кээ бир учурларда башка бир жерлерде болуш керек деген ойдо жүрүшөт экен. Бул билими белки компьютер сабаттуулугу төмөн болгондуктан болушу мүмкүнбү деген изилдөөнү жүргүздүк. Көргөнүбүздөй көп учурларда Казакстанда мисалы компьютер сабаттуулугу кандай болсо болсун, көп учурда ал эч таасир бербейт экен ошол маалымат коопсуздугу билим деңгээлине студенттердин. Кыргызстанда болсо компьютер сабаттуулугу жогорураак болгондор бул жерде көргөнүбүздөй албетте кибер кылмыштар тууралуу дагы билими жогорураак экен. Бир канча демографиялык көрсөткүчтөрүн да карадык. Балким кыздар эркек балдарга караганда компьютер кылмыштары, маалымат коопсуздугуна каршы болгон кылмыштардан көбүрөөк билими барбы деген суроо, ошондой сыяктуу гипотезаларды да коюп текшердик. Бирок Кыргызстанда жашы дагы, жынысы дагы эч таасир бербейт экен. Кыргызстанда ушул таасир берүүчү факторлор интернетке байланганбы компьютери жана компьютердик билим деңгээли. Казакстанда болсо ал жерде эркек балдар компьютер кылмыштар тууралуу көбүрөөк билими бар экен кыздарга караганда. Эми кибер кылмыштар тууралуу билимин карап чыгалы. Бирок бул суроону башташ үчүн баштаардан мурун бир канча кибер кылмыштар тууралуу маалымат берип кетким келип атат. Кибер кылмышкер ким болушу мүмкүн деген суроодо көбүнчө учурларда террорист же хакер, бир криминалдуу структурадагы бир кишилер деп ойлошот көбүнчө учурларда. Кылмыш деген учурда ушундай бир ой келет. Террористтер дагы көбүрөөк Голливуддун кинолорунун натыйжасынан болуш керек. Террористтер көп учурда болушу мүмкүн, ушундай кишилер боло алат, кибер кылмышкер деп айтышат. Бирок практика көрсөткөндөй, кибер кылмышты жасаган кишилер көп учурларда сөзсүз түрдө террорист же мындай кылмышка жакын кишилер эмес, өспүрүм балдар дагы болушу мүмкүн экен. Көп учурларда ушу өспүрүм балдар бир нерсени карап көрөйүн, мындай
это круто деген ой менен ушундай нерселерге бара беришет экен. Ошондуктан мындай сөзсүз түрдө хакер подвалда отуруп алып, 5-6 компьютерди жанына коюп алып кибер кылмыштар жасалат деген туура эмес ой жүгүртүү болуп калып атат. Бир канча кибер кылмышты, мындай эң негизги кибер кылмыштарды карап көрө турган болсок, көбүнчө учурларда ушу вирус же червь деп коет, ошондой сыяктуу компьютерга же маалыматка зарар берүүчү компьютердик катайы программалар болушу мүмкүн экен. Маалыматты уурдоо, фишинг атака, фишинг чабуулу деп коет, маалыматты уурдоого багытталган кибер кылмыштар болушу мүмкүн экен. Пароль алууга багытталган бул экөө бир кылмыштын эки грани деп койсок болот. Вирустар, ушу каракчы шпиондук программаларды орнотуу же болбосо сервисти толугу менен эле сервиске жетүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу сыяктуу атакалар болот. Жалпысынан эгерде биз маалымат коопсуздук теориясын карай турган болсок, маалымат коопсуздугу дегенде көбүнчө учурларда жетүү мүмкүнчүлүгүн айтышат, окуу мүмкүнчүлүгүн, конфиденциалдуулук касиетин айтышат. Бирок конфиденциалдуулук касиетинин тышында жетүү мүмкүнчүлүк. Сиздин эгерде жетүү укугуңуз бар болсо, ошол маалыматка сөзсүз түрдө жетүү мүмкүнчүлүгүңүз болушу керек деген бир принцип бар. Конфиденциалдуулук, ошо жетүү мүмкүнчүлүгү. Дагы бир принцип бар, маалыматтын бүтүндүүлүгү деген. Бир маалымат ортодо алмашып кетпей, кайсыл түрдө жөнөтүлсө, ошол түрдө алуучу тарапка жетиш керек деген 3 принцип бар. Жана бул слайдда көргөн кээ бир кылмыштарыбыз ушу конфиденциалдуулукту бузуу, кээ бирөөлөрү бүтүндүүлүктү, кээ бирөөсү ушу жетүү мүмкүнчүлүктү бузуу үчүн багытталган чабуул түрлөрү бул жерде берилген. Жалпысынан караганда көбүнчө учурларда хакерлер кантип иштейт, хакинг кантип, ушу кибер кылмыштар кантип аткарылат дегенде ушундай сыяктуу бир экранды элестетишет. Хакерлер отуруп алып туруп, ушундай кара экранда ушул сыяктуу бир нерселерди карап отуруп, анан хакинг кылышат деп ойлошот. Бирок жалпысынан караганда компьютердик чабуул, ошо кибер кылмыштар бул түрдүү жасалбайт, албетте. Эгерде ушул компьютердик кылмыштарды карай турган болсок, эң негизги айтып кеткенибиз ушу вирустарды жөнөтүү. Вирус дегенибиз эмне? Жашоодо ушу вирустар дегенибиз бир кишиден бир кишиге жугуучу бир организм десек болот. Ал эми компьютердик вирус бул программа, бир программдык эле жабдык. Бул программаны башка бир файлдардын ортосуна хакерлер киргизип коет дагы. Мисалы, документ дейле, сизге мейл аркылуу бир документ келди, ошол документти өзүңүздүн компьютериңизге көчүрүп алсаңыз жана ал документти ачсаңыз, сөзсүз түрдө андай вирус сиздин компьютериңизга да иштеп баштайт. Анткени жөн эле көчүрүп алып туруп коюп койсоңуз, компьютердик вирус бул өз акылы, эси бар организм эмес да, аны сөзсүз түрдө баштатыш керек, иштетиш керек. Иштеп баштаганда анан сиздин компьютериңизга зыянды алып келип башташы мүмкүн. Иштеп баштагандан кийин зыянды кантип алып келиши мүмкүн? Өзүн өзү көбөйтүшү мүмкүн. Маалыматты жокко чыгарып барып, команда ошондой жазылган, мисалы барып туруп бир жердеги маалыматты өчүрүп коюшу мүмкүн. Же болбосо сиздин компьютердин ресурстарын колдонуп башка бир компьютерларга жана denial of service атака, башка компьютерларга атака кылыш үчүн колдонулушу мүмкүн. Же болбосо, мисалы, Keystroke Dynamics деген бир багыт бар азыркы учурда. Сиз клавишаны басып атканда, ошол кайсыл клавишаны басып атканыңызды жаза берет дагы арка планда бул вирус программалар. Жана ушул маалыматты, баардык жазган нерселериңизди башка бир үчүнчү тараптарга жөнөтө бериши мүмкүн. Сөзсүз түрдө, же болбосо бул жерде документ дедик, башка бир программа, азыр лицензия суроосо аябай неме туруп атпайбы, лицензиясы жок программаларды же ошо
crack болгон программаларды көп учурларда колдонгонго аракет кылышат, бирок ошондой программаларды мындай жөн эле таркатпастан арасына вирус кошуп туруп, ошол кректин ичине вирус кошуп таратып ийиши мүмкүн. Вирус компьютериңизде бар экенин кантип билсеңиз болот. Кээ бир вирустар кээ бир терезелерди кайра ача берет. Көп учурларда ошо браузердин терезелерин ачкан вирустар бар. Вулкана деген бир вирус бар болчу. Бир 3-4 жыл мурун аябай жайылып кеткен. Улам бир браузердин бир терезеси ачыла берет, иштегенге мүмкүн эмес болуп калышы мүмкүн. Бул вулкан деген вирус болчу. Акыркы мен көргөн вирустардан бирөөсү. Вирустардын сиздин компьютерде бар экен, дагы жана сиз браузерде сөзсүз түрдө жана үй баракча деп коет го. Ачылганда, браузерди ачканда ушул баракчалар ачылсын деп настройкада коюп алышыңыз мүмкүн. Ошол көбүнчө вирустар реклама кылыш үчүн, реклама максатында башка бир веб-сайттын адресин ошо браузериңизге үй баракчасы катары коюп салышы мүмкүн. Бирок булар мындай кичине мындай раздражающий фактор катары болуп өтүп кетиши мүмкүн. Бирок башка кээ бир вирустар бар. Алар уже сиздин өздүк маалыматыңызды уурдап башташы мүмкүн. Сиздин электрондук почтаңызга бир билдирүү жөнөтүшү мүмкүн, жана ошол жерден алгандан кийин, ошол вирусту алгандан кийин компьютерге сактап, анан ошол документти ачкандан кийин ушу маалыматты уурдап башташы мүмкүн. Вирустар эмнеге алып келиши мүмкүн? Дагы компьютериңиздин улам барып бир жерин бузуп дегенде командалар аткарылып атканда кээ бир системдик файлдарды өчүрүп коюшу мүмкүн, же болбосо ошол системдик файлдарга өзгөртүү киргизип коюшу мүмкүн дагы. Мунун жыйынтыгында компьютериңиз бузулуп башташы мүмкүн. Бул аппараттык жабдык тараптан эмес, программдык жабдыктар тараптан иштебей калганы, жана иштеп туруп эле анан көк экран чыгып калат го экранда. Ошол бир системдик файлды өчүрүп же алмаштырып койгушунан келип чыгышы мүмкүн. Бул түр ушу көк экран чыгып компьютериңиздин бузулушу. Кээ бир учурларда компьютериңиздин ушу системдик тарабынан атай компьютердагы жана вентиляторду иштетүү тараптары бар. Анткени компьютер иштеп атканда бул процессорлор ысып турат. Ошол ысык абаны алыш үчүн вентилятор иштеп турат. Кээ бир учурларда жайлап, кээ бир учурларда катуулап иштеп туруш керек. Компьютерде ушу термостат датчиктер бар. Ошол жакта өчүрүп коюшу мүмкүн дагы, компьютерларыңыз күйүп кетиши мүмкүн. Ушундай сыяктуу жаман касиеттерге алып келиши мүмкүн вирус программалары. Же болбосо айтып кеткендей эле ушу сыр сөздөрүңүздү өзгөртүп, же болбосо уурдап, же сиз киргизип аткан маалыматты, компьютериңиздагы маалыматты уурдашы мүмкүн. Бул жерде remote access trojan деген бир вирус түрлөрү бар. Red деп коет. Алыстан жетүү мүмкүнчүлүгүн берген вирустар бар. Бул вирустар кандай таркатылат? Көп учурларда, мисалы, телефонго деле мындай SMS келиши мүмкүн. Ушул жерден ушул нерсени көчүрүп алып туруп, анан установка кылсаңыз, сизге мындай нерсе берилет деген сыяктуу. Бул түр линктерди бассаңыз, ссылкаларды бассаңыз, абдан, мисалы, ушул идея деген сайтына окшош дагы бир сайт карап турат, ачылып турат, анан ошол жерден паролуңузду же бир нерсеңизди киргизгениңизди талап кылат дагы, ошол аркылуу сиздин пароль же бир нерселериңизди алып алышы мүмкүн, же болбосо установка кылсаңыз, компьютерде ошол шпионский программа иштеп башташы мүмкүн. Ошондуктан ошо белгисиз бир номерлерден же белгисиз сайттардан же белгисиз адрестен келген ушундай сыяктуу ссылкаларды же болбосо документтерди ачпаганга аракет кылышыбыз мүмкүн. Жана мен айтып кеткендей, сиздердин компьютериңиздардын ресурстарын колдонушу мүмкүн дедик, ушул вирус аркылуу. Компьютериңиздин ресурстарын колдонуп атканда жана жетүү мүмкүнчүлүгүн
жокко чыгарууга аракет кылышат. DDoS атака деп коет көбүнчө учурларда. DDoS Distributed Denial of Service Attack. Бул бир сайт деле интернетте деп атабыз, бирок ар бир сайттын өзүнчө мындай физикалык турган жери бар, серверлер деп коет. Ал серверге жетүү мүмкүнчүлүгүн бергенде бир канча порт деп коет. Миң же бир канча 100 миңдеген запросторду бир убакытта иштеткенге мүмкүнчүлүгү бар болот ар бир программанын. Бирок ошол порттордун саны мындай чектелген. Аябай чоң сан менен, бирок чектелген. Бул DDoS атакаларда эмне болот? Көптөгөн ошо инфицированный компьютерларды, вирустарды жөнөткөн компьютерлардын баардыгын тең бир учурда бир сайтка запрос жөнөткөндө ошол сайтты бүт компьютерларды ача берет дагы, анан ал сайт иштебей калышы мүмкүн. Ал жерде кичине технологиясы татаалыраак, бирок ушул нерсе үчүн сиздин компьютерларыңызды колдонушу мүмкүн. Мисалы, кандай мисал келтирсем, жаңылыктар порталдарын көптөгөн киши кирип баштаганда сервер занят деген ошибка чыгып калат го. Ошол denial of service атаканын натыйжасы дагы болушу мүмкүн. Эгерде атакага каршы чаралар көрүлбөгөн сайттарда ошондой да болуп калышы мүмкүн. Бирок албетте кээ бир учурларда, мындай форс-мажор учурларда чын эле колдонуучулар келип сайттарга кирип маалымат алып атышы дагы мүмкүн. Мындай түр атакага каршы болуш үчүн ошо порттордун санын сайттар тарабынан жогорулатышы керек. Жанагы мен айтып кеткен ссылкаларды жиберген сайттарды дагы фишинг атакасы деп коюшат. Фишинг атакасы бул кандай атака? Бул жалпы учурда колдонуучунун ушу жеке маалыматын, көбүнчө учурларда логин маалыматын жана паролун алганга аракет кылган нерсе. Фишинг атакасы кандай иштейт? Бир ссылка жөнөтүлөт. Мисалы, Facebook'тан сизге ушундай бир приз берилип атат деген сыяктуу ссылка жөнөтүлөт. Бул жерди басыңыз деп. Бассаңыз, ал ссылкада Facebook'тун баракчасына окшош бир баракча турат, бирок бул учурда жанагы адрес жазылган жерин карашыбыз керек. Анткени адреске маска тагуу аябай оор нерсе, көп учурларда мүмкүн эмес. Эгерде ал жерде facebook.com деп жазылып турбаса, мисал катары Facebook'ты алалы, анда бул ушу фишинг бир сайт болушу мүмкүн дагы. Сиздин пароль жана колдонуучу атыңызды жана паролуңузду сурайт дагы. Ал жерге жазып койсоңуз, ал маалымат кирүү үчүн эмес, бир үчүнчү бир адамдар аркылуу башка бир жерде колдонулушу мүмкүн. Сиздин имейлдериңиз ушундай бир фишинг чабуулга подвержен болгон жокпу текшериш үчүн, мисалы, have I been fished деген сайтты бул жерде берилген киргизип туруп, мейлиңизди текшерип көрсөңүз болот. Биз билбей туруп көп учурда биздин ушу сайттарга кирүү маалыматыбызды уурдалган учурлар көп, жана көптөгөн сайттарда ошол нерселерди үчүнчү тараптарга хакерлер сатышы мүмкүн. Маалыматты жөндөн эле ушу мен алгым келип атат деп эле ала беришпейт да, көп учурларда бул түр маалыматтарды сатышат. Эми биздин изилдөөгө кайтып келе турган болсок, ушул кибер кылмыштар тууралуу билими эмнеге көз каранды экен карап көрө турган болсок, биздин Кыргызстанда кыздардагы, балдардагы жашына карабастан, кайсыл бөлүмдө, кайсыл багыттагы билим алышын эч нерсеси мындай өтө деле маанилүү эмес экен. Билим берип атканда, ошо компьютердик кибер кылмыш тууралуу билим берип атканда, андай көп нерселерге таянбай деле койсок болот экен.
көбүнчө учурларда жалпы баардыгына бирдей билим бере берсек болот экен. Ал эми Казакстанда көргөнүбүздөй жашыраак респонденттер улуураагыттарга караганда көбүрөөк маалыматы бар экен. Бул айырма дагы маанилүү чыккан бул жерде көргөнүбүздөй. Ошондо буларга digital natives деген ат катары белгилүү. Алар мындай эң башынан эле баштап ушу компьютер менен иштеген үчүн көнүп калышкан окшойт десек болот. Жана биз телефондо отурат, анан компьютерде отурат кечке балдарыбыз деп урушабыз го кээ бир учурларда. Балким ушу кибер кылмыштар тууралуу жалпы маалыматты берип туруп, анан колдонуу ушундай болуш керек деп жалпы маалыматты бергенден кийин ага тоскоолдук кылбай деле койсок, ошо цифровой векте балким бул түр билими болушу керек эле болуш керек деп ойлоп атам. Албетте 24 саат компьютерде отура бергенге уруксат бериңиз деп эч бир учурда айтпайбыз. Мунун дагы бирок бир чектери болуш керек сөзсүз түрдө. Эми ушул 3 нерсени айтып кеттим. Кибер кылмыштар тууралуу билими жана кибер кылмыштар канчалык көп болот, ушул тууралуу айтып кетелик дедик. Кыргызстан менен Казакстанды акырында салыштырып көрдүк, кимдин билим деңгээли жогорураак деп. Кибер кылмыштар канчалык көп жүргүзүлөт, интернетте канча көп болот деген суроого жалпылаштырганда, бул жерде кыргызстандык жана казакстандык студенттердин айырмасы жок экен. Баардыгынын эле билим деңгээли орто десек болот. Ал эми ушу кибер кылмыш тууралуу маалыматтар, ушу жана айтып кетпедимби, ушундай бир сценарий болсо, бул кибер кылмышпы же кылмыш эмеспи деген сыяктуу суроолор 29 суроо болчу бир группада. Ошол суроолордо айырма бар болду. Биздин кыргыз студенттерибиз казак студенттерге караганда билим деңгээли кичине жогорураак экен. Бул жерде көргөнүбүздөй маанилүүлүк дагы, айырма дагы маанилүү чыкты десек болот. Эми корутунду катары эмнени айтсак болот? Компьютердик сабаттуулукту жогорулатышыбыз керек экен. Канчалык компьютер тууралуу билими жогорураак болсо, кибер кылмыштар тууралуу билими дагы кичине болсо дагы жогору. Ал жерде корреляция кичине чыкты, бирок жана айтып кеткендей 95% ишенимдүүлүк интервалда маанилүү чыкпаса дагы корреляция анализинин жыйынтыгына жараша бул жерде кичине болсо да корреляция бар экен дегенин көрө алдык. Ошон үчүн компьютердик сабаттуулукту жогорулатышыбыз керек экен. Балким бул нерсе жалаң эле ушу компьютердик билимге тиешеси болгон студенттерден сураганыбыз үчүн маанилүү чыкпаган болушу мүмкүн, бирок жалпы учурда баардык студенттерди ала турган болсок, бул маанилүү болушу мүмкүн деп ойлойм. Ошондуктан компьютердик сабаттуулукту жогорулатышыбыз керек. Жана айтканымдай, ушу олуттуу корреляция байкалып атат. Ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. Ал эми ушу кибер кылмыштарды тууралуу мындай билими, канчалык көп кибер кылмыш болуп атканы тууралуу билими компьютердик сабаттуулугуна эч байланышы жок экен. Бул тууралуу студенттерибизге көп билим беришибиз керек экен. Анткени көбүнчө студенттер ушу башка бир жерде болуп атат болуш керек ушундай кылмыштар, бирок бизде жок андай деген сыяктуу жоопторду беришти. Эми эң негизги ушу аябай кандай печальный последствия жыйынтыктарыбыз чыгарган кандай болду деп айта турган болсок, биз акыркы суроолордун бириси катары респонденттерден эгерде жеке маалыматтарды үйгө кирип урдай турган болсо бир кылмышкер, бул кылмышпы
же болбосо жеке маалыматтарды интернет аккаунтуңуздан кирип урдай турган болсо муну кылмыш катары баалайсызбы деген 2 суроо бергенбиз. Жалпысынан карай турган болсок, ошо биринчи кылмышты ооба албетте кылмыш, буну соттош керек, ушундай баалоого ээ болду дагы. Жеке маалыматтарды интернет аккаунттан кирип урдаган кишини аябай акылдуу болуш керек, ал кишиден барып кандай кылып деп үйрөнүш керек деген сыяктуу жоопторду ала алдык. Аны эч бир мындай кылмышкер катары карашпайт экен биздин студенттер. Аны мындай кандай десем, керектүү бир касиет катары кабыл алышат экен биздин студенттер. Ушул нерсени кылмыш интернетте киберспейсте болобу же болбосо жөнөкөй жашоодо болобу, экөө тең кылмыш деп жакшы үйрөтүп, ушул тууралуу көбүрөөк билим беришибиз керек экен деген жыйынтыкка келдик. Менин айтып бере тургандарым ушунчалык болчу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо жооп берейин. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, сурооңуздар болсо бере берсеңиздер болот. Бул жакта чатта дагы суроолор бар экен. Кайсы браузерден вирус аз келет дейт? Браузер көбүнчө браузерде ошо өзүнүн встроенный немелери бар, антивирус программалары. Бирок браузер эмес, дагы көбүрөөк браузерге анткени вирусту тапсам да скачивать этпей коюш мүмкүнчүлүгү жок, анткени приоритетти сөзсүз түрдө колдонуучуга берет. Браузерден дагы көп антивирус программаларыңызды жаңылап турсаңыздар, анткени антивирус программа деген эмне? Антивирус программаны бир берилиштер базасы катары карасак болот. Жана ал берилиштер базага ушул вирус программалар, вирустук программдык жабдыктар табылганда аттары жазылып турат улам-улам. Ошол сыяктуу ошол атты тапканда анан вирус деп сиздерге мындай предупреждение чыгып турат. Ошон үчүн браузер эмес, дагы көп антивирустук программаларыбызга көңүл бурушубуз керек жана жаңылап турушубуз керек. Антивирусту коюп туруп, анан эч жаңылабай койсок, анда база эски бойдон кала берет дагы жаңы чыккан вирустан коргоо болбой калышы мүмкүн. Жакында Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинен элге акча бөлүндү, фамилияңды изде деген жаңылык келди. Мен ачып көрсөм, башкаларды да чакыр, анан ачылат деген билдирүү келди. Бул кандай чабуул болуп калат? Бул жанагы айтып кеткен фишинг сыяктуу чабуул болуш керек. Башкалардын ошо маалыматын чогултуп атат. Мага дагы келген, бирок мен ачып көргөн жокмун. Ал жерде балким бир маалыматты сурады болуш керек. Аты, жөнүңүз же болбосо туулган күнүңүз сыяктуу маалыматтар. Бул маалыматтар мисалы ошол эле банкта колдонула турган маалыматтар. Көп учурларда ошо коопсуздук критерий катары өзүңүз ушул киши экениңизди далилдеш үчүн туулган күнүңүздү киргизиңиз же бул сыяктуу маалыматты киргизиңиз деп атат. Бул жерде дагы ушул социалдык коргоо министри дегенге караганда ушул сыяктуу маалыматты чогулткан үчүн багытталган сайт болуш керек. Жана фишинг чабуулу дебедикпи? Ошол түр чабуулга кирип калат болуш керек бул чабуул. Мыйзам аркылуу кибер каракчыларды соттосо болобу? Кайсы антивирус жакшы? Мисалга мен Gmail'ге бүт паролдорду сактасам болбойбу? Мыйзам аркылуу ошо 2019 жылдын 1 январынан баштап ошо мыйзам уголовный кодексте өзгөрүлдү. Ага чейин ушу кибер кылмыштар тууралуу 2 эле статья бар болчу. Азыр болсо менин билгенимче ошо бир канча статья дагы кошулду, соттоого болот азыркы учурда.
Бирок азыркы жанагы жаңы мыйзамдарда чыгып атат, аларды билбейт экенмин. Ошо эң акыркы 2019 Уголовный кодекске ошо именно кибер кылмыштар тууралуу тарабына өзгөртүүлөр киргизгенин билем, башка жагын билбейт экенмин. Кайсыл антивирус жакшы, өзүңүзгө кайсыл ыңгайлуу болсо ошону колдоно берсеңиз болот. Эң негизгиси бул жерде жана антивирусту жаңылап туруш керек деген бар. Ошо антивирусту жаңылап турсаңыз, улам апдейт кылып турсаңыз, анда бардыгы тең эле, иштөө принциптери бирдей эле көбүнчө антивирустардын. Gmailге паролду сактасам болобу? Gmail дегенде Chrome браузерине сактап атат болушуңуз керек. Chrome браузерди эгерде сизден башка эч ким колдонбой турган болсо, анда сактап кое берсеңиз болот. Албетте. Көп браузерде ошо антивирустук компоненттери да кошулган. Башка эч ким колдонбосо сактай берсеңиз болот албетте. Паролдор боюнча паролдорду башкаруу деген эме барго, жанагы Функциясы бар. password management деген, ошону колдонсо деле болот, Ооба, бирок ошо айтып кеткендей, сөзсүз түрдө Chrome'ду жалгыз өзүңүз колдонсоңуз, анда синхронизация кылып коюп туруп, телефондогу маалыматты компьютерге же болбосо жумуштагы компьютериңиздагы маалыматты үйдөгү компьютерга оңой жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Аларды колдоно берсеңиз болот. Интернет технологияларынын коопсуздугу жогорку эле деңгээлде, жалгыз гана ошо протоколдор, жанагы алгоритмдар туура жазылган, бирок программаларды дагы ошо адамдар жазат да. Ошол жерден ката кетип калышы мүмкүн. Ошол каталар табылып калса, чыгып калса, коопсуз болбой калышы мүмкүн. Бирок көбүнчө учурда илимий тараптан тастыкталган алгоритмдар колдонулат коопсуздукту сактоо үчүн интернетте. Кыргызстанда кибер кылмыштар деңгээли чындыгында канчалык, байкооңуз боюнча? Кыргызстанда ошол эле изилдөөбүздө жазганыбыздай, Кыргызстанда кибер кылмыш мындай организованный бир деңгээлге чыга элек. Азыркы учурда хулиганизм деген термин бар болуш керек, интернет хулиганизм. Ошол мындай примитивдүү деңгээлде көбүнчө учурда, эгерде ошо ички трафикти ала турган болсок, ал эми сырттан келген чабуулдар албетте жогору деңгээлдеги чабуулдар. Бирок бул түр чабуулдар көп учурларда мындай польза өзүнө бир пайда келтире турган сайттарга же болбосо сервистерге жасалат. Бизде мындай сыртка көп кызыктыра турган көбүнчөсү ушу мамлекеттик веб-сайттар болуп калышы мүмкүн, же болбосо автоматизацияны толугу менен жүргүзсөк, жанагы мен айтып кеткен энергетический сектор же болбосо ушу суу сектору, калкка суу бөлүү секторлору аябай коопсуз тарабынан жакшы каралышы керек болгон сектор, же болбосо жанагы жаңы сайт, жаңы сервис ачылып атат, электрондук өкмөт сервистери. Ошолорго көп эле мындай арка планда атакалар, чабуулдар аткарыла берет. Жалгыз гана ошо жакшы деңгээлде жасала турган болсо, ошол нерселер анда туруктуулук бере алабыз деп ишенем. Дагы суроолор? Ошол кибер кылмыштуулук боюнча Казакстанды айтып кетсек, Казакстанда 2018-жылы кибер атакалар аябай көп болду. Ошол Казакстан кибер атакалар хакерлер үчүн аябай коопсуз бир бейиш деген темада дагы көп макалалар чыкканда Казакстанда. Ал жакта ошол Казакстанда эме хакерлер ошол банк финансовый системасына чабуул жасашканда, атака. Ошондо көптөгөн банктар эме ал жакта жапа чегишкен. Жана ал жакта атайын эме кабыл алынган мыйзам Казакстанда ушундай кибер чабуулдарды токтотуу үчүн
атайын ушундай жана аны криминал деп криминальный кодекс кыргызчасы кылмыштуулук кодекси киргизип ошол жактан атайын жазаландырышканда ошол аябай чоң жаратканда кибератакалар анан алардын Казахстан национальная безопасность ал жакта атайын кибер калкан кыргызчасы кибер калкан деген стратегияны иштеп чыккан. Ошол кибер калкан стратегиясын боюнча алар атайын система иштеп чыгып, ошо IP адрестерди ошол блокировка болгон жана интернеттен кесип коюшканда, ушундай атака болгондо, ошондуктан ошо Казакстанды айтып кетсек болот, мисал катары кибер чабуулдардын ошо бейиши деп аталып калганда. Андан кийинки суроого өтсөк, азыр Бүбү Токоева эжейибиз сурап атат. Кээ бир сайттагы почталарга өлө көп спам келет экен. Ошон үчүн мен Хромдукун пайдаланып жүргөм. Бирок бул да Американын департаменти менен байланышкан деп жатат, дейт. Ооба, жана почталарга атай кээ бир сайт, кээ бир почта адрестерин каалаган киши ача берет да, ошол почта адрестерин монитор кылып турушат дагы. Эгерде бир почтовый адрестен көптөгөн имейлдер кетип атса, алар миңдеген мейлдерди бир учурда жөнөткөнгө аракет кылышат. Ошондой имейл адрестерди черный списокко, кара тизмеге киргизип турушат. Кээ бир почтовый сервистердин, ошо почта сервистеринин ошондой мониторинг службалары өтө жакшы иштебей калышы мүмкүн. Ошон үчүн алар блокировка кылышпайт жана спам деген папкага жөнөтпөй калышы мүмкүн. Ал ушу почтовый сервистин мониторинг кызматына байланыштуу болуп атат. Gmail'ди Американын департаментине байланышкан дегенге мен кошулбайт элем, анткени Gmail фирмасы өтө чоң фирма, Google фирмасы. Ошондуктан балки ал фирманы жалгыз гана америкалыктар колдонбойт, дүйнөдөгү баардыгы тең колдонот. Андай маалыматты чыгарбайт болуш керек. Анткени эгерде чыгара турган болсо, анда ал компаниянын сервистери менен эч ким колдонбой калат да, коопсуздукту бузуп атат деп. Менин оюмча теория заговора эле болуш керек бул. Ооба, мен да Ритага кошулам. Google, Microsoft, Facebook булар өзүнчө эле мамлекет да. Алар эч бир мамлекетке баш ийбейт, алар глобальный транснациональный корпорациялар. Ошон үчүн көптөгөн соттошуулар болуп атпайбы? Американын мамлекети, өкмөтү Facebook'ту, Google'ды ошол жеке маалыматтарды бер деп мажбурлагандыгы үчүн ошол Марк Цукерберг көп сотторго кирип соттошуп жүрөт дайыма. Google бул өзүнчө эле мамлекет да, алар эч бир эмеге баш ийбейт, өкмөткө. Себеби алардын бүт дүйнө жүзүнүн баарына кызмат көрсөтөт. Ал транснациональный улуттардын улуттардан дагы чек араны ашкан компанияларда. Ошон үчүн көп соттошуулар болот, мамлекетке бербейт алар көп купуя сырларды. Жидегүл Аламидин кызынан I have been fished деген атайын сайтпы чыкпай жатат го Google'да, дейт. Ооба, атай сайт балким туура эмес жазып алдыңызбы? Чыгат, Google'да бар. Чатка мен жазып коеюн адресин. Have been fished.com. Сайтка жөнөтүп койдум. Жазып койду Жидегүл. Урматтуу катышуучулар, сурооңуздар болсо микрофондоруңуздарды жандырып сурасаңыздар болот. Чаттагы суроолор бүттү баары. Чатта башында бир суроо бар эле, жана мен чыгып кеттим. Ошол жана кытайлык жүз таануучу камераларды абдан чоң проблема.
маселе муну кантип токтотуш керек деген суроо бар болчу башында. Албетте бул коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу керек. Коомчулук өзү көтөрүлүп чыгыш керек. Себеби бул жарандардын жеке маалыматын топтоп, аны таратып жатат. Ошондуктан биздин укугубуз бузулуп жатат. Ошондуктан жарандар өздөрү активдүү болуп, өздөрү бул маселени чечүүгө аракет жасаш керек. Мисалы Сан-Францискодо, Америкада ушундай жүз таануучу камераларды орноткон болчу. Ага каршы эл көтөрүлүп чыккандан кийин баардык камераларды алып койду жана орнотууну токтотту. Ошондой атайын жүз таануучу камераларды тескөөчү мыйзам кабыл алынды дагы. Мындан кийин андай камераларды коомдук жайларга ошо коопсуз шаар шылтоосу менен орнотпоого атайын чечим кабыл алынды жарандардын күчү менен. Ошондой эле көп чоң шаарларда ушундай активисттер, жарандар өздөрү каршы чыгып жатышат. Себеби бул жеке маалыматтын купуялуулугу укугуна одоно бузгандык болот, жүз камераларын орнотуу. Ошол Кыргызстанда да, Казакстанда дагы ошол чыгыш керек жарандар. Биз билгенден Россияда дагы абдан көп, канча миң, жүздөгөн миңдеген камераларды орнотту Москва, Питер, чоң шаарларга. Ал жакта дагы активисттер, жарандар өздөрү каршы чыгышууда, жаштар бул биздин укугубузду бузат деп. Себеби адамдардын сөз эркиндигин, кыймыл аракет эркиндигин одоно бузгандык болуп саналат. Ошого көптөгөн каршы турган кыймылдар көп пайда болууда. Дагы суроолоруңуздар болсо, сурасаңыздар болот. Бизде эмгек министрлиги демекчи, социалдык жана өнүктүрүү министрлиги. Бул жакта көп жанагы пенсия, пособия, эми персоналдык номер, ИНН да, идентификационный номерлерибиз, персональный ID номерлерибиз баары ошол жакта, социалдык коргоо номерлерибиз бар. Аларды дагы биздин, мисалы Кыргызстандагы IT адистери мындай эле ойноп эле аракет кылып, ошол социалдык коргоо министрлигинин сайтын мындай бузуп көрөлү дешип маалыматтарды алганда, оңой эле бузулуп, оңой эле алышканда, бүт Кыргызстандын жарандарынын социалдык коргоо номерлерин ачык платформадан алышкан. Бул одоно бузгандык биздин укугубузду, себеби бул социалдык коргоо номери эч кимге мындай ачык болбошу керек. Бизде азыр электрондук мамлекет деп эле санариптештирүү, коопсуз шаар, санариптик коом деп эле мындай романтизация болуп атат да. Бул санарипт деген, санариптештирүү жакшы, бул технологиялар жакшы деп ушундай романтизация болуп атат да Кыргызстанда. Ачык маалымат, чоң маалымат, электрондук мамлекет деп эле ушундай ошого эле бүт баары ачык маалымат кылып чыгарып атышат. Бул туура эмес. Мунун жана мен айтып кеткендей, маалымат колониализми же маалыматтын товар катары сатылуусу, жеке маалыматтардын жарандардын таратылып кетүүсү, бөлүшүлүүсү керексиз тараптарга бул абдан чоң терс натыйжаларды алып келет. Ошон үчүн биз аны романтизация кылбашыбыз керек. Санариптештирүү жакшы деп ага көп берилип, аябай көп маалыматты ачып салбашыбыз керек. Бул абдан чоң жаңылыштык деп ойлойм. Ошондуктан өнүккөн өлкөлөр дагы азыр абдан ойлонуп жатышат. Ушул адамдардын, жарандардын жеке маалыматын купуялуулугун кантип сактасак болот. Себеби бул абдан ар түрдүү натыйжага алып келиши мүмкүн. Кыргызстанда бул боюнча ойлонуша элек го деп ойлойм. Бизде жарандар бир аз ага жете элек азыр башка көйгөйлөр менен. Дагы суроо сурап атат. Криминалдык деңгээл көп жерде жүз таануучу камералар коюлса, мен каршы эмес элем да, дейт.
Рита жооп бересиңби? Бизде вообще ошо маалымат коопсуздук теориясында ар дайым трейд-офф деп коет. Трейд-офф кандай болуп калат? Мындай таразаланып турушу керек бүт нерсе деген нерсе бар. Анткени ооба айтып кеткениңиздей, криминалдык деңгээл жогорулап атат. Муну контролго алыш үчүн жүз таануучу камералар коюлуш керек. Бирок жүз таануучу камераларды кое турган болсок, анда ушу өздүк маалымат мындай неме болуп калып атат. Мен дагы ушу криминалдык деңгээлди азайтыш үчүн жүз таануучу камераларды коюуга каршы эмесмин, бирок камераларды коердон мурун сөзсүз түрдө жанагы маалымат коопсуздук критерийлерин иштеп чыгыш керек. Ушул жүз таануучу камералардан алынып аткан маалыматка кимдин жетүү укугу бар, кандай протоколдор аркылуу жетиши мүмкүн, ал ушул камеранын жазылган файлдары кайсыл жерде канча күн же канча жыл сакталышы керек, ал файлдар кандай сакталышы керек, кандай коопсуздук критериясы, шифровка болуш керекпи, болбош керекпи, ким жетиши мүмкүн, ушул сыяктуу протоколдорду жакшылап карап иштеп чыккандан кийин жана үчүнчү бир тарапка өтүп кетпей турганын камсыздагандан кийин бул жүз таануучу камераларды кое берсе, бизден ошо криминалдык деңгээлге каршы, физикалык криминалдык деңгээлге каршы жүз таануучу камералар менин оюмча жакшы эле бир каршылык көрсөтөт болуш керек деген ойдомун. Бирок айтып кеткендей, муну жөн эле ошо Элир айткандай кытайдык компанияга бекер экен деп койдура берген туура эмес. Сөзсүз түрдө башында жанагы маалыматтын деңгээлдерин жана жетүү укуктар протоколдорун иштеп чыгышыбыз керек. Ойлонуп ошол нерселерди нормативдик акттар түрүндө же бир мыйзам түрүндө жазып ала турган болсок, анда мен деле каршы болбойт элем ушундай камералардын коюлушуна. Бул менин жеке оюм да. Бизде мындай оюнду ойношот да, IT адистеричи Кыргызстанда, башка өлкөлөрдө. Бул адамды же бул объектти же бул имаратты тап деп, дүйнө жүзү боюнча. Анан бүт ушундай CCTV, DVR ачык камералардын маалыматтарын, бүт видеолорун баары булуттарда сакталат да, клаудтардачы, открытый, ачык. Ошолордун баарын карап дүйнө жүзү боюнча табышат да. Мисалы, бул имарат бул жерде жайгашкан же бул адам азыр бул жерде жүрөт деп ошол адамды табышат да. Демек, ушул камералардын жазылган аудио, видео маалыматтын баары булуттарда сакталат жана алар ачык доступта. Ошондуктан бул дагы бир ошол купуялуулук, адамдын негизги жеке маалыматын купуялуулугун, укугун бузгандык деген дагы болот да. Себеби баары алар открытый доступта сакталат да. Ушул 24 саат бир күндө жазылган видеолор жана аудиолор. Демек, ошол жагын да ойлош керек. Анан ошол жерде жашаган адамдардан уруксат алыш керек, жазылуу түрдө. Ооба, мен макулмун, менин районумда, менин микрорайондо ушул жүз таануучу камера орнотсоңор болот, мен макулмун деген жазылуу түрдө макулдугун алыш керек. Бул бизде андай болгон жок да, бизде эч кимден сураган жок. Мамлекет өзү эле кол коюп келишимге, өзү эле камераларды орнотуп койду. Коопсуз шаар, транспортты көзөмөлдөйм деген шылтоо менен. Бирок бул жакта көптөгөн суроолор, көптөгөн маселелер жатат. Ошондуктан мисалы, Америкада деле криминалдык деңгээлди, криминалды көзөмөлдөө үчүн орнотулду чоң шаарларына. Бирок ал жакта кара түстөгү афроамериканецтерди көбүрөөк криминал жасайт.
же башка улут, азчылык улуттагы же башка диндеги мисалы мусулмандар ошолор куугунтукка алына баштады ушундай камеранын жардамы менен. Алар азчылыктар, этникалык же диний же расалык азчылыктар көбүрөөк криминал жасашат, муну бизге камера көрсөтүп атат деп ушундай куугунтуктарга алына баштады. Ошол боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлдү. Ушундай жүз таануучу камералардын мындай biased деп коет да, англисче biased, мындай алдын ала этникасына, расасына, предвзятый ошондой болгондугун жана дискриминациялагандыгын алып келди да бул эме жыйынтыктар изилдөөнүн. Ошон үчүн мындай жактары дагы бар криминал жагын карасак. Суроолоруңуздар болсо колуңуздарды көтөрүп берсеңиздер болот. Болбосо, сурооңуздар жок болсо, анда бизде жана Каухар Сооронбаева сурап атат. Эң пайдалуу маалыматтар болду, көзүбүз ачыла элек экен. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге. Бул маселелер өнүккөн өлкөлөрдө көптөн бери эле талкууланып келет. Чоң илимий конференциялар өткөрүлөт. Рита жүргүзгөндөй изилдөөлөр байма-бай жүргүзүлүп турат. Бирок Орто Азияда жаңы гана ойлоно баштадык бул темада. Буюрса мындан ары дагы көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлөт деген ойдомун. Жана Орто Азияда дагы ушундай адамдын жеке маалыматынын купуялуулугу тууралуу аң сезим, коомдук аң сезим жогорулайт деген үмүттөмүн. Себеби бул натыйжалар абдан коркунучтуу натыйжаларга, трагедиялык натыйжаларга да алып келет. Биз жеке маалыматты коргой албасак. Элира айым, Рита айым, сиздерге пайдалуу маалыматтар чоң ыраазычылык билдирем. Менде азыркы элибизде жүргөн 5G боюнча дезинформациялар боюнча айтып коесуздарбы дейт Рита. Ооба, 5G вышкаларын өрттөгөн учурлар болуп атат, бирок Кыргызстанда азыр бизде 5G вышкалары жок болуш керек. Ушу 1G, 2G деген нерселерди карай турган болсок, булар жалгыз гана ушу маалыматты берүү толкундарынын өнүгүшү болуп атат. Мисалы 2G'да 1G технологиясында үн эле жөнөтүлгөн болчу, үн толкундары аркылуу жөнөтүлгөн. 2G'да болсо текст маалымат, SMS-терди жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк кошулган. 3G'да видео, 4G'да дагы ушундай сыяктуу маалыматтар эле кошулуп кетип атат. Бул 5G, 2G, 3G технологиялары жалгыз гана ушу маалыматты жөнөтүү технологиялары болуп саналат. Эч бир ушу коронавирусту жөнөтүп атат, жайылтып атат деген нерсе болушу мүмкүн эмес. Технически невозможно. Анткени бул жалгыз гана волна кетип атат. Телефонду деле колдонуп атпайбызбы? Менин билишимче 5G технологиялар ультразвук менен microwave ортосундагы волналар болуш керек эле. Мен туура эмес айтышым мүмкүн, анткени электроника менин багытым эмес, бирок бир спутниковый антенна аркылуу деле ошол волналарды ресиверлер аркылуу алып атабыз. Алардын мындай вирусту таркатуу эч бир мүмкүнчүлүгү технически невозможный нерселерди айтып атышат да элдер. Эч болушу мүмкүн эмес. 5G жанагы чымчыктар өлүп атат дегени еще мындай ишенсе болот, анткени айтканымдай ушу толкундар кетип, возможно, жанагы микроволны зыян болушу мүмкүн деп атпайбы? Ошондой нерселерге балким, бирок ал дагы мындай тастыкталган бир изилдөөлөр жок ал жерде. Анан бирок вирус таркатканга эч мүмкүнчүлүгү жок 5G технологияларын. Ошону айтып кетет элем. Мен да Ритага кошулам. 5G станциялары бизде орнотула элек Кыргызстанда. 2019 сентябрдан баштап сүйлөшүүлөр башталды.
Бирок ал орнотула элек. Бул толкундарды 5G толкундарын таратуу вышкалары орнотула элек, бизде келе элек 5G. Бирок бул 5G орнотулган өлкөлөрдө тастыкталган эмес, бул илимий жактан эч кандай, бул бир гана дезинформация, фейк, жалган маалыматтар. Бул пандемия учурунда көптөгөн жалган маалыматтар чыкты, мисалы пландемия деп чыкты. Пландемия бул жана Путиндин же Билл Гейтс мисалы өзү атайын таратып, ушул орунду анан вакцинасын жасатып, ошону сатып байыйн деп атат деп, же Трамптын же Кытай мамлекетинин планы деп, пландемия деп чыкты. 5G вышкаларын өрттөп, жок кылып ушинтип жатышат. Бунун баары жалган маалымат. Буга ишенбеңиздер. Жана айлана чөйрөңүздөгүлөргө да айтыңыздар, бул жалган маалымат экенин. Буажар эже жазып атат, ооба, калкыбызда паника аябай күчөп кетти дейт. Ооба, мен да видеолорун көрүп калдым, көлдө ошо вышкаларды кыркып, телефон кабелдерди кыркып, интернет өткөргөн кабелдерди кыркып аткандарын. Бул туура эмес. Бул паникага алдырбай, илимий гана тастыкталган маалыматтарга ишенүүгө чакырам. Мисалы, бул жерде дагы бир суроо бар экен. Кибер кылмыш боюнча мыйзам жөнүндө юрист менен жолугушуу өтөбү? Сүрөттөрдү көчүрүп алып, адам бирине шек келтирүүгө мыйзам барбы? Бул Элирага окшойт суроо. Кибер кылмыш боюнча мыйзам юрист менен жолугушуу уюштурабыз. Бизде бар юристтер, атайын аларды чакырабыз. Буюрса жакында атайын жолугушуу өткөрөбүз, суроо жооп түрүндө, форматында. Сүрөттөрдү көчүрүп алып, адамдын бирине шек келтирүүгө мыйзам барбы дейт. Албетте бул биздин жана жеке маалыматтын таратылуусу тууралуу мыйзамга туура келет. Ошондой эле бул журналистикада да өзүнүн атайын мыйзамдары бар. Бирок журналист эмес, мындай катардагы адам социалдык тармактардан, Facebook, Instagram'дан сүрөттөрдү көчүрүп алып, аларды фотошоптун жардамы менен монтаж кылып, кыркып, өзгөртүп, анан аброюна шек келтирсе, албетте бул кылмыш деп эсептелет. Ал боюнча ошол жеке маалыматты таратуу, топтоо жана таратуу мыйзамы бар бизде. Ошол мыйзамдын негизинде сотко айыпка тартса болот. Бул боюнча көптөгөн бизде кейстер болду, Кыргызстанда дагы ушу социалдык тармактар аркылуу адамдын бирине шек келтирүү, жалган маалымат таратып, ошо адамдын репутациясын жок кылуу деген аябай троллилердин фермасы, тролли фармс деп, бизде ушундай фабрика троллей деп чыгып атат. Кээ бир адамдар ушундай тролли солдаттарды сатып алып, ушундай бир эле адам 500-600 аккаунт менен иштеп, ушундай болуп атат. Тилекке каршы бул өзүнчө чоң тема. Муну өзүнчө вебинар кылып алып чыксак болот. Бирок Кыргызстанда, Казакстанда, Орто Азияда мындай тролли фабрикалар, троллинг, буллинг, шек келтирүү аброюна бул көп болуп атат, тилекке каршы социалдык тармактарда. Саясатта көп колдонулуп жатат дейт. Ооба, албетте бул шайлоо учурунда ар түрдүү талапкерлердин бири-бирине кара пиар, кара пропаганда деп коет, бири-бирине жасаган чабуулдары ушу социалдык тармактар аркылуу аброюна шек келтирип, белгилүү талапкерлердин, белгилүү душмандар бири-бирине аябай көп болуп атат. Бизде бир эле саясатта эле эмес, мындай деле адамдар бири-бирине ушундай чабуул жасап, аброюн түшүрүп, ушундай социалдык тармактан ар түрдүү комментарийлерди жазып, ушундайлар болуп атат. Муну дагы биз
өзүнчө тема кылып алып чыксак болот келечекте вебинарларга. Ошол сурооңуздар болсо, акыркы бир суроону алсак, болбосо эме микрофондоруңуздарды жандырып, эме кол чаап койсок, Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат, Рита. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Дайыма ушундай вебинарга катышып, активдүү суроо сураганыңыздарга чоң рахмат. Бул вебинардын видеозаписи YouTube каналга чыгат. Ушундай биздин апаат болуп аткан